Ага белгилүү сатирик Куудул Рахман Разыков 7-июнга караган түнү 66 жаш курагында каза болду. Маалыматтар боюнча ал пневмония менен ооруп жаткан. Ош шаарынын ооруканаларынын биринде дарыланып, 6-июнда оорусу оорлошуп кеткен. Ал акыркы 10 күндөн бери аппаратка жаткызылган. Андан тышкары кант диабети болуп, кан басымы жогорулаган. Куудул сатирик 1955 12 майда Ош облусунун Кара Суу районунун Таширов колхозунда, азыркы Сабай айылында төрөлгөн. Кичинекей кезинде 3 мектеп которгон. 10-классына чейин аккордеондо ойноону үйрөнгөн. Студент кезинде бул өнөрү менен жетекчиликке чейин көтөрүлүп, Таң жылдызы деген топту негиздеген. Кийин Бешилик, Бешкемпир, Бештапан, Жоролор топторун түзгөн. Сатираларды жазып, куудулдук өнөрү менен жеке концерттерин берип жүргөн агай маданиятка эмгек сиңирген ишмер деген наамга ээ болгон. Көбүнчө саясий сатираларды элге тартуулап, андан ары балким депутат болсом маданият тармагындагы маселелерди чечем деп Баткенден жана Кара Суудан шайлоого катышып көргөн. Үй бүлөсү тууралуу айтсак, маалымат каражаттарынын бирине 3 аялым бар, 3өөнүн 3 уул, 3 кыз бар. Азыр 3-чү жеңеңер Диля менен жашайм. Кызымды Айжеңилер деп ырдаган Санжар Кошбаевка бергем. Бир уулум үйлөнгөн, бир кызым да турмушта. Дагы бир кызым Кытайда окуп жүрөт деген. Ырлар камтылган Чоң Куудулдун Чөнтөк китеби, Көөдөн кыйкырга жана башка китептери чыккан. Аскадагы Узун жол романын баштаганын айткан. Куудулдун үй бүлөсүнө жана жакындарына Факт KG YouTube каналы терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.